Кыргыз Республикасынын экономика жана соода министрлигине караштуу Өзбекстандагы соода өкүлчүлүгү Ташкенттеги ритейл жана хорека үчүн муздаткыч витриналардын эң алдыңкы өндүрүүчүсү болгон ASEAN заводуна барды. Ведомстводон билдиришкендей, иш сапардын жүрүшүндө соода өкүлчүлүк продукциясынын ассортименти, ошондой эле ишкананын технологиялык мүмкүнчүлүктөрү менен таанышты. Белгилей кетсек, ASEAN заводу ири супермаркеттер үчүн муздаткыч витриналарды жана жабдууларды гана чыгарбастан, Өзбекстандагы чет элдик ресторан франшизалары үчүн витриналардын жалгыз өндүрүүчүсү болуп саналат. Соода өкүлчүлүктүн эксперти Бакай Акбаралиев биргелешкен ишкананы түзүү Кыргызстанда муздаткыч жабдууларын өндүрүүнү өнүктүрүү, инвестицияларды тартуу жана ритейл менен хорека секторуна заманбап технологияларды киргизүү үчүн маанилүү кадам болушу мүмкүн экенин белгиледи. Заводдун жетекчилиги Кыргызстандын рыногуна чыгууга кызыктар экендигин билдирип, Кыргызстандын аймагында биргелешкен ишкана ачууну келечектүү деп эсептейт. Кечээ Пекин шаарында президент Садыр Жапаровдун Кытай эл республикасына жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында энергетика чөйрөсүндө инвестициялык келишимдер түзүлдү. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Shenzhen Energy Group Go Ltd Кытай компаниясынын ортосунда инвестициялык келишимге кол коюлду. Документте Кыргызстандын аймагында кубаттуулугу 300 мегабайт шамал электр станциясын куруу жана эксплуатациялоо каралган. Мындан тышкары Shenzhen Energy Group Go Ltd менен дагы бир инвестициялык келишим түзүлдү. Ал кубаттуулугу 300 мегабайт күн электр станциясын түзүүгө багытталган. Бул келишимдер Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы энергетикалык кызматташтык үчүн жаңы перспективаларды ачып, энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана республиканын энергетикалык коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөт. Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти бардык аймактарда февраль айынан июнга чейин топурактын асылдуулугун жогорулатуу, топуракты анализдөө, өсүмдүктөрдү зыянкечтерден, иллеттерден жана отоо чөптөрдөн коргоо жана карантиндик чаралар деген темада фермерлерге жана райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын адистерине окутуучу семинарларды өткөрүүнү пландоодо. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, семинарлар бардык облустарда өткөрүлүп, 400дөн ашык адамды камтыйт. Негизги максаты топурактын асылдуулугун жогорулатуу, өсүмдүктөрдү коргоо, пестициддерди коопсуз пайдалануу маселелери боюнча айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнүн билимин жана потенциалын бекемдөө болуп саналат. Азыркы учурда агротехникалык жана биологиялык методдор менен катар өсүмдүктөрдү химиялык коргоо ыкмасы бардык жерде жана кеңири колдонулууда. Бирок пестициддер туура эмес колдонулса, алардын калдыктары жер жемиштерде сакталып, топуракка же жер астындагы сууга сиңип кетиши мүмкүн экендигин эске алуу керек. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев менен эл аралык Дельфи комитетинин директору Владимир Паньявин жолугушту. Муниципалитеттен билдиришкендей, жолугушууга мэрдин орун басары Виктория Мозгачева жана маданият башкармалыгынын башчысы Урмат Белекбаев катышты. Анда тараптар кызматташуунун негизги багыттарын, аянтчаларды даярдоону, чыгармачыл демилгелерди өнүктүрүүнү, 2025-жылдагы Дельфи оюндарынын уюштурулушу жана өткөрүлүшү боюнча пландарды, анын ичинде 2030-жылга чейинки пландарды талкуулашты. Белгилей кетсек, 3-чү ачык Бишкек Дельфи оюндарын 2025-жылдын март-апрель айларында өткөрүү пландалууда. Дельфи оюндары бул искусствонун ар кандай түрлөрү боюнча таланттуу балдарды бириктирген уникалдуу эл аралык аянтча. Мындай оюндарды өткөрүү маданий диалогду өнүктүрүүгө жана эл аралык байланыштарды чыңдоого жардам берет. 3 жылдын ичинде эл үмүтү президенттик стипендиясынын 36 стипендиатын окутууга 177 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Докдуркүл Кендирбаева парламенттин жыйынында билдирди. Анын айтымында, быйылкы жылдан тарта стипендианттарга атайын талаптар коюла баштайт. Ага ылайык алар чет элдик университеттерде окуусун аяктаган соң Кыргызстанга кайтып келип өз мекенинде иштеши керек. Болбосо алар окутууга кеткен каражатты кайтарып берүүгө милдеттүү. Министр белгилегендей, мындай талап стипендия менен аяктаган бүтүрүүчүлөр чет өлкөдө окуусун аяктагандан кийин кайра кайтып келбегендиктен улам киргизилген. Улан Мырза Карыпбаев түрк дүйнөсүнүн эң мыкты театр режиссеру деп табылды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 3-февралында Стамбул шаарында Түрксойго мүчө өлкөлөрдүн театр ишмерлерине 2024-жылдын натыйжасында эл аралык театр сыйлыгын тапшыруу аземи болуп өттү. Эл аралык 10-театр сыйлыгын тандоо комиссиясы түрк дүйнөсүнүн эң мыкты театр режиссеру номинациясын режиссер Улан Мырза Карыпбаев
Карыбаевга айгарды. Улан Мырза Карыбаев 2014-жылы Туңгуч жаштар театрынын алдындагы студиянын бүтүрүүчүсү. 2020-жылы Санкт-Петербургдагы Россия мамлекеттик театр искусствосы институтунун театралдык режиссура адистиги боюнча артыкчылык диплому менен аяктап, жана Екатеринбург мамлекеттик театр институтунун маданият жана искусство тармагындагы менеджмент адистиги боюнча кесиптик кайра даярдоо курстарын бүтүргөн. Бул жылдар аралыгында Кыргызстан, Казакстан, Беларусь, Россия жана Түштүк Кореянын театрларында 35ке жакын спектакль койгон. 7-9 февраль күндөрү Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин спорт комплексинде оор атлетика боюнча Кыргызстандын кубогу өтөт. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, мелдешке республиканын бардык аймактарынан келген спортчулар катышат. Жеңүүчүлөргө ынтымак олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөр мектеби тарабынан тиешелүү даражадагы диплом жана медалдар тапшырылат.